Балакай каналы. Жомоктор. Бүгүнкү жомогубуз булактагы сулуу кыз. Балдар, тетиги улуу тоонун башындагы көздү уялтып, күнгө жалт-жулт этип жаркыраган уюган күмүштөй мөңгүлөрдү карасаңар, ошол мөңгүнүн түбүндө мөл булак бар дейт. Ал булактан дайым ичип жүргөн киши картайбайт экен. Жуткан сайын кишинин көзү умачтай ачылып, сергип, кубаттанып, кандай оор жумуш болбосун чарчабай иштей эле бергиси келе берет экен. Ошол булакта перинин сулуу кызы жашачу дейт. Көрсө көмүр, караса камыр болуп калбайын, көз тийбесин дейби? Ал сулуу кыз күндөй нурлуу, айдай ак жүзүн эч кимге көрсөтпөй, түн ичинде гана эл жашаган жерге келчү экен. Ар бир үйгө кирип, бурчтарда көңүл дарга жашынып жаткан шайтан шабырларды кууп чыкчу экен. Ошентип үйдүн ичин аруулап тазалачу экен. Анан өзүнүн жибектей жумшак ак колу менен кишинин көкүрөгүн ушалап, чекесин сылап, мемиретип уктатып койчу экен. Айрыкча бөбөктөрдү өтө жакшы көрчү экен. Аларды көргөндө жүрөгү элжиреп, сонун кызыктуу жомокторду бешик ырларын кулагына шыбырап, магдыратып, уктатып койчу экен. Элдин баары кичинекей бөбөктөр да эртең менен көңүлү жайдары кубанып ойгонушчу экен. Ошондуктан эл абдан ынтымактуу жашачу дейт. Бир күнү эле кишилер урушчаак болуп, балдар ыйлаак болуп, элдин башынан кут учуп, итке кабышкан ыркыраак, чыркыраак заман элден башталат. Карылардын сөзүн эч ким укпайт. Жаштар аларды эликтеп маскаралашат. Балдар ата-эненин тилин албай тетирленишет. Деги эмне деген жашоо болуп баратат, деп эл кабагы салаңдап, күңгүрөнүп турса, бир чачы куду мөңгүдөй ап-апаккуудай, ак сакалы көкүрөгүндө сеңселген, бою шыңга теректей кайраттуу, көзү парандай жайнаган бир карыя пайда болот. О эл-журт, калайык, булактын көзүн ачкыла, деп коюп эле көздөн кайым болот экен.